Жеңден кончко суудай эле куюлган Аскар Шадиев улутобуздун сыймыгы болгон улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышы боюнча УКМКга сурак берип жаткан. Сурак башталганда суудан кургак чыгуунун айласын кылып, биринчи вице-лик кызматтан баш тартты. Аны менен эле коюлган айыптан кутула албасына көзү жеткенден кийин капыстан эле жүрөгүн мыкчып, улуттук кардиологияга жатып калды. Кудум ок жаңылгансып онтоп. Бул да болсо кылмыштуу иштен из жашырып кетүүнүн амалы экенин элибиз жакшы билип калды. Себеби бизде атка минерлер айыбы уурулук ачка чыкканда ооруп калып, жазадан кутулуп кетмей иттик көрүнүш бар эмеспи? Шадиев ошол иттик ыкманы колдонуу аракетинде болуп жатат. Айрым маалымат каражаттар ооруканада Шадиевди күзөтчүлөр кайтарып жатканын жазып чыгышты. Эмнеге качып кетүү коркунучу барбы? Кача койбос. Бирок ошентсе да жакшылар көз салгыла, көзүрдү колдон чыгарбай. Булак багыт. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун чарбалык, экономикалык, каржылык иштери текшерилет. Бул тууралуу парламентте айтылды. Анда белгилүү болгондой, парламент депутаттары акыркы учурларда Бишкек шаарынын муниципалдык менчик жерлеринин өтө арзан баада сатылышы жана ижарага берилиши коомчулук тарабынан сынга алынган. Ошону менен бирге мэриянын сатып алууларында, кызмат көрсөтүүлөрүндө да көңүл бурчу жагдайлар бар. Ушундан улам парламенттеги 6 фракциянын мүчөлөрүнөн депутаттык комиссия түзүп, мэр Албек Ибраимовдун жер саясаты боюнча ишмердигин текшерип, баа берүү сунуш көтөрүлгөнү турат. Буга жакындагы жарыя болгон көчөттөр маселеси да камтылат, дейт депутат Акылбек Жамангулов. Эске сала кетсек, жакында эле депутаттар шаар менчигиндеги 87 гектар аянт мыйзамсыз сатылганы жана ижарага берилгени тууралуу сөз болгон. Булак говорит ТВ.